Бүгін 24 мартта Жалалабад шаардык ички иштер бөлүмү менен шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү биргеликте унаалардын терезелерин мыйзамсыз караңгылатып алгандарга рейд өткөрүлдү. Чылса комплексный мероприятие, жекеле бул тонировка эмес, бул комплексный мероприятие. Андан кийин эң айтчу нерсе бул мас айдоочуларды аныкташ керек. Кылычбек улуу манас, Айнак көтөрүңүзчү. Эмне үчүн тонировка өткөрөсүз? Мен баштан эч алдым. Алгач эле иш-чаранын жүрүшүндө 21:07 үлгүсүндө автоунаа терезесин караңгылатып алгандыгы үчүн токтотулду. Инспекторлор текшерген учурда уруксаат кагазы жок болгондуктан протокол толтурулду. Рейдтин жүрүшүндө терезелерин караңгылатылган унаалар токтотулуп, уруксаат кагаздар барларда кездешип жатты. Тонировка уруксаты бар экен. Ал эми бул жол тандабас унаасын токтоткон учурда терезесин караңгылатылганы үчүн уруксааты жок экендиги аныкталат. Инспекторлор тарабынан протокол толтурулду. Ал эми бул Honda Step унаасына да терезесин караңгылатылганы үчүн айып салынды. Караңгылыкты кийин жабыштырдым да мен ата. Өтүп турсаң айтып. Сындырып туруп анан жабыштырдым да. Что чыгат да бул? Эмне деген сындырып? Мындай. Айнек сынган ровно 0,0 болгон, 0% болгон. Анан кийин бул жабыштырылган. Өлчөп туруп тоник менен. Иш-чаранын жүрүшүндө 40 айдоочуга протокол толтурулган. Анда 3 унаасынын терезелерин караңгылатылган учур катталган. Иш-чара өткөрүп атабыз. Бул иш-чаранын аталышы тонировка болуп эсептелет. Себеби бүгүнкү күндө кээ бир айдоочуларыбыздын ошо автоунаалардын алдыңкы айнектеринин ошо уруксаты жок. Ошо караңгылатып алган боюнча ошо сиздердин ошо кызматкерлер менен биргеликте бул иш-чараны өткөрүп атабыз. Бул иш-чаранын жыйынтыгы бүгүнкү күндө азыр жакшы эле биз ушул 2-3 протокол болду тонировка боюнча. Андан сырткары дагы биздин ушул кызматкерлер кечке чейинки аткарган иштер боюнча дагы сиздерге кошумча маалымат беребиз. Уруксаты жок унаанын терезесин караңгылатып алган болсо, айдоочуга 20 000 сом айып салынат. Ал эми айдоочу айнегин караңгылатуу үчүн уруксаат алууну кааласа 80 000 сом каражат төлөш керек. Анын убактысы 1 жылдык. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.